Урматтуу Толкунбек Сагынбекович, Кыргызстанда товарооборот же акча жүгүртүү канча пайызда нал менен, канча пайызда безнал азыркы мезгилде? Үчүнчү жолу суроо болуп атат. Тактап койсоңуз суроо болмок. Эмил Токтокунович, биз ушу мындай азыр менде материалдар жок экен, биз сизге беребиз бул маалыматты. Кандайча материалдар жок? Сиз билишиңиз керек да. Бул негизги сиздин саясатыңыз да. Эмил Токтокунович, мындай сиз мындай конкретный суммаларды сурап атпайсыңарбы? Мен азыр денежный Жок, мындай пайызда мындай айтканда, мисал менен канча пайыз, 50%, 60%, канча безнал болот өттү Кыргызстанда. Азыр негизги сиздердин эле ушу максат ушул да. Бардыгын безнал өткөзүү. Туурабы? Туура. Ошо канча аткарылды? Оюңуз канча? Так эмес, таксип айта албайсыз, туура. Мына айтыңыз керек да цифраны. Мен просто мындай туура эмес маалымат берип калбайын деп атам да. Биздики бүгүнкү денежный базабыз 111 миллиард сом да. Банктардын деньги вне банков 91 миллиард болуп атат да. Ошондуктан, можно приблизительно сказать, что вот то, что за пределами банков, это наличные. Мына көмүскө экономикадан чабыл деп атабыз. Бирден бир ушул да. Канчалык биз безнал көтсөк, ошончо көмүскө экономикадан чыгат. Туурабы? Туура. Азыр канча банкомат региондордо, кайсы банктарда көп коюлган? Алыс аймактарда. Урматтуу Эмил Токтокунович, биз өзүңөр билгендей, ошо банктар посттерминалдарды, банкоматтарды алып келгенде жана мыйзам боюнча НДСтан бошотулган да. Бүгүнкү күнү ошо банктар өзүнө алган обязательствалардын баары аткарылып атат да. Өткөн жылы 150 жаңы банкомат алып кирилген да. Биз өзүбүзгө план түзүп туруп, 3 областтын минимальный потребности өткөн жылы бүтүргөнбүз да. Бул Гөр, Нарын, Талас боюнча да. Бул жылы калган региондорду да караштырып, ошо каякта банкоматтар жетишпей аткандар жетишпесе ошол жака коюлат да. Бирок бу жерде бир көйгөй маселе бар да, кээ бир региондордо жана широкополосный интернет жок болуп, банкомат орнотуш не получается да. Ошондуктан ошо техникалык маселелерде чечилгенден кийин да камсыздалат да баары. Азыр Кыргызстандын бардык булуң бурчунда интернет бар. Сиздерде айтып аткан алар туура эмес маалымат. Алыс каймактарда банкоматтар жок, бизге кайрылып атат. Эмне банкомат жок деп? 2000-3000 халкы бар айылдарда алыскы. Же банктын бөлүмү жок, же банкомат жок. Ушуларды сиздер банктардан талап кыла аласыздарбы? Бардык эле шаарга, база шаарга, соода түйүндөрүнө баары тыгылышат. Алыс аймактардан качат. Сиздер мындай ырычак барбы аларга бирдей мамиле кылып, баарына бирдей иштегенге? Урматтуу Эмил Токтокунович, биз мындай банктарга түзбө-түз указание бере албайбыз да. Алар жана экономический целесообразности да карашат да. Мисалы клиенттер каякта көп, ошо банкоматтын баасын комиссионный боюнча каражаты түшкөн ошо затраттарды актайбы, актабайбы депчи. Бирок биз жана Кыргыз почтасы менен РСК банк менен иштеп атабыз да. Ошо региондордо Кыргыз почта аткаруу, ошо пост терминалдар менен акчаны жеткизүү, пенсияларды, пособияларды. Рахмат.